Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган жаңы темабыз ыып жаткан экен. Бул ыып жаткан экен деген форма этиштин ар кандай кырдаалын билдирип, болуп жаткан окуяны эскерүү үчүн колдонулган форма десек болот. Эгер этиш үндүү менен бүтсө, п жаткан экен деген форманы алабыз. Бул биринчи эреже. Мисалы, ойгоно калсам, жаан жаап жаткан экен. Жаап жаткан экен деген жаа деген үндүү этиш менен бүткөн үчүн п жаткан экен деген форманы алды. Экинчи, досума телефон чалсам, жолго чыгып жаткан экен. Бул жерде эмне болду? Ыып жаткан экен деген форманы көрдүк. Себеби этиш үнсүз менен бүттү. Кийинки форманы көрөлү, балдар. Жай келип өзөндө суу кирип жаткан экен. Бул жерде эмне болду? Этиш үнсүз менен бүткөн үчүн дагы ип формасын алды. Эмне үчүн ып, эмне үчүн ип жана уп формаларын алды? Себеби биз үндүлөрдүн эрежесине таянабыз. Кийинки форманы алалы. Мен Кыргызстанга келгенде катуу суук болуп жаткан экен. Бул сүйлөмдө уп жаткан экен деген форманы көрдүк. Себеби о менен у келет деген биздин үндүлөрдүн эрежеси бар. Кийинки форманы көрөлү, балдар. Эшикке чыксам, жаан төгүп жаткан экен. Эшикке чыксам, жаан төгүп жаткан экен деген форма биздин үндүлөрдүн эрежесинин 4-чү формасына мисал боло алат. Анда эмесе, балдар, сүйлөмдү түзүп көрөлү. Бул жерде кандай сүйлөм түзсөк болот? Мисалы, эшикке чыксам, шамал согуп жаткан экен десек болот. Ар бирибиз өзүбүзчө сүйлөмдөрдү түзөлү, балдар. Кийинкисин көрөлү. Мезгилди билдирип атат, карагыла. Күгүн, кечке маал, шамал, жымжырттык деген сүйлөмдөрдү катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Бул жерде эмне болот? Эшикке чыксам, күн батып бараткан экен деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөк болот. Ал эми бул сүйлөмдө, балдар, карагыла. Кеч күз, мезгил, убакытка байланышкан тема болгондуктан биз бул жерде табиятты алдык. Кандай сүйлөм түзсөк болот? Күз келип, жалбырактар дарактан түшүп жаткан экен десек болот. Азаматсыңар, балдар? Анда эмесе кийинки мисалга өтөлү. Кана эмесе, бул жерде ашпозчу эмне кылып жаткан экен, балдар? Же болбосо, үйгө барсам, байкем тамак бышырып жаткан экен деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзсөк болот. Ошентип, балдар, силер менен биз бүгүн этиштин ыып жаткан экен деген аналитикалык формасы менен тааныштык. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Силерге ийгилик каалайм.